Ассаламу алейкум, ардактуу калай калк, кайрадан эле мен айылым көрсөтсү. Сиздер менен бүгүн биз Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кароол айылына келдик. Айылды билесиздер өзү. Негизинен аябай жашоосу кызык. Эртең менен кимдир бирөө талаага кетменин көтөрүп чыкса, кимдир бирөө дагы бир жумуш менен алектенип жүргөн мезгили. Бул жактагы агабыз болсо, өзүнүн ушундай техникалары менен айылдын бир оор түйшүгүн колго алган агаларыбыз болот. Азыр эртең менен жумушка даярданып жаткан кез экен. Кененирээк таанышып, сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кайда атасыздар? Эмне кылып атасыз? Бүгүнкү күндө азыр шалы күрүч да. Основной иштерибиздин бири. Аяктап калтат. Ошого жер даярдап атабыз бүгүнкү күндө. Ошого даярдык. Бул техникалар бар эле сизге карайт окшойт. 2019-жылы түптөлгөн өзү. Буга чейин иштеп келгенбиз өз алдынча. 2019-жылы Байтурул деп өзүбүз жеке компания ачып. Жеке сервис. Жеке сервис ачып, документ турулап бүгүнкү күндө 2020-жылы, мына 20-жылы өзү дагы 20-жылкы трактор. Нолбу, Иски шаарынан келген. Дагы мындан ары дагы эми өзүбүздүн күчүбүз менен аракет болуп атат. Мындан бул жака дагы инвесторлор менен, чоң компаниялар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул кандай техникалар болду? Менимче булар эски окшойт. Эми бүгүнкү күндө мурдагы биздин иш алып баргандарыбыз бул жактагы техника. Бул өзү Юто Кытайдын техникасы. Бул жак 952.2 деген Белоруссиянын бүгүнкү күндөгү 2020-жылы чыгарылган тракторлору. Азыркы күндө эми айдоо иши менен токтоп калбай, комплекстүү кызматтарды көргөзүү боюнча биздин максат главный халкка, айыл жергесине. Себеби эми ар бир үрөндү өндүрүп, үйүнө алып келип жеткизип бергенге чейин аракет кылып атабыз. Себеби бул жакта мына биздин соколдор, коштор турат. Ана кичинекейлери менен шал айдайбыз, чоңдору менен жөн жер, арпа, буудай. Нары жакта турган. Ал нары жакта турган биздин чоң комбайн Кытайдан чыккан, атайын күрүчкө чыккан. Күрүчтү эмне кылат ал? Күрүчтү сабагынан бөлүп берет. Комбайндын ишин кылат. Азыр эми быйылкы жылга дагы аракет болуп атат. Мындан чоң дагы 2 комбайн. Себеби биз эми чоң бир айылды же районду камсыз кыла албасак дагы өзүбүздүн кичинекей айылды толук түрдө комплекстүү кызматтар менен камсыз кылуу. Элди түшүктөрдөн бошотуу максатында аракет болуп атат. Кудай буйруса. Азамат, мына жаш болсоңуз дагы ушундай бир идеяны колго алып, калктын колунан жумушун алып атат экенсиз да. Эми канча жыл болду, анан канча баланы тарбиялап атасыз ушул иш менен? Бүгүнкү күндө бул өзү иш менен алектенген, мен атам алектенчү болчу. Себеби айылдын көйгөйү бүгүнкү күндө өтө чоң оор да. Айрыкча бизде айыл чарба менен жашагандыктан элдин баары эле, калктын баары дыйканчылык менен 70% ушул менен жашайт бүгүнкү күндөчү. Ошого бизден жардам болсун. Биз жок деген ушул тармагы болсо дагы алдын көздөй сүйлөп берели деген ниет менен кызмат менен ушул ишке келип калдык кайрачы. Бул жакта дагы азыркы күндө жазгы бизде чөп башталып калды. Беде экспорсептерге. Орун башталды, алды орулуп калды. Бул өзү Менимче чөп пресстей турган. Пресс-подборщик. Жам окшойт. Жок, иштетилген. Бул дагы Германиядан чыгарылган. Эми талапка жараша болуп атат, өнүгүү болуп атат. Кудай буйруса колдон келишинче элге сапаттуу жана тез, эч кандай жаанда калтырбай, өз убагында жумуштарын бүтүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Бул жакта дагы техникаларыбыз бар. Мурда буудай, арпа, азот, селитраны чачканда кол менен чаччу адамдарчы. Бүгүнкү күндө техника менен чачып коет баарынчы. Мындайча айтканда эл кыйла эле жеңил болуп калды. Акырындан өнүгүү болуп атат. 3-4 күндө бүтүргөн иши 3-4 саатта бүтүп атат экен да. Ооба, бүгүнкү күндө мындайча айтканда бул 15-20 адам ишин кылат, бул аппарат өзү элечи. Азыр бул жака жөнөгөн окшойсуң. Азыр бүгүнкү күндө азыр шалыга барабыз. Күрүчтүк жер даярдайбыз. Кудай буйруса. Убактыңыздар болсо барып көрсөңүздөр болот. Көрсөк болот, Болот, Барып жерден көргөн башкача. Кандай кылабыз? Трактор менен кете беребизби? Ооба. Кеттик анда.
Күрүш таланы көзүм менен көрүп, анын мээнетине баа бердим. Карасаңыз, бул трактор ылай кечип, дыйкандын мээнетин жеңилдетүүдө. Улукбек мырзага окшогон чыгаан жигиттерге бали дейбиз. Анткени сервис түптөп, айылдагы опол тоодой түйшүктү мойнуна алган. Өзгөн күрүшчү деп, мына ушул аймакта билесиздер өзүңүздөр даамдап аябай сонун камсанып жеген аштын негизги ушул күрүчү мына ушул Карол айылынан дагы чыгат. Бул жакта Улук мырза жана айткандай иш кызуу жүрүп аткан учуру азыр. Көрүп атасыздар. Мына ушинтип ылай кечип тракторлар алам ушул тургундар ылай кечип ушинтип даярдаган күрүштү биз үйдө отуруп эле жеп койгонбуз. Мына мээнетти да баалаш керек. Албетте, айылга кирген соң анын тарых таржымалына кызыкпай кое албайсың. Карол айылын тарыхын билүү үчүн аксакалдарга кезиктим. Илгертен биз кайсымалда кулуп калганы таңсыз эми. Караханектердин убагында болгон экен да. Карол деп аталышы бул өзгөндө караханектер падышалык кылып турганда наблюдательный пункт болгон өзгөндө. Биз көргөнбүз мунара окшогон нерсе экен. 3 айнеге бар эле бер жак карап тур, ушул жак карап турган. Ошону бүт ушул жакты наблюдать этип турат экен да. Ошондо ар бир дөөнүн үстүндө казанга окшогон чукурлары бар. Ошондо дайым отун турчу экен. Ар бир дөөдө. Мунун куршаптан немеге чейин арыска кетет да бул дөө неме. Кайсы жактан душман келе жаткан болсо, биринчи ол жактан жагат экен. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү ушундай болуп катар жагып келип, акырындан эң бийиги мына бул биздин дөө. Ошонан кабар жетет экен хандарга. Значит, согуш башталыптыр, неме келе жатат экен деп. Душман келе жатат экен деп. Анан ошондон алар даярдык көрүшөт экен да. Ошол себептен жер отурукташкандан кийин да ошол дөөнүн шарапатына бизди караболдуктар деп коюшат да. Ошондон караболдуктар деп коет бизди. Эми бала мындай Каратейиттин ошо өткөн күндөрүндө тарыхына кайрылган болсок, биздин Каратейит эли Алайдагы Каратейит менен тектеш бир тууган элдерден да ошол жактан бөлүнүп келген элбиз. Биздин угушубуз боюнча. Эми бул эми көне дүйнө көп жыл өтүп кеткен арадан. Анан бул Каратейит 6га бөлүнөт уруусу. Ошо 6 уруудун бири мына Касым, Кабак, Токол, Мырза, Байгонок, Уйнук болуп 6га бөлүнөт. Ana şu 6 urulur şu Karatey'de yaşaydı, şu aile hükümette. Ana dem bu Karatey'de şu malda bir kanede bir dersemeye köçüp gelgen eken, o malda bundan bir 1000 yıl baştağı nerse de bir verme. Anan şunda o malda bunday tertip olmasa, zakon olmasa, birinden biri urular çavuşup, yer talaşıp degende başka olmadan oşanda birine bir korgan üçün üstünde Karol döve degenlerde kurgan eken de. Kurgana oşanın birine biri belgi verip özlerini korgap turç eken. Yani bu emmalik Karahanetlerden kiyingi olgan işte bu özgönde Karahanet'ten mınarı kurgandan kiyingi yıllar boluş gerek de o malda onda bolgan emes. Anemi şontip Karateyiteli şu yağı kelip kalgan eken. En birinci şu ıntımak bolaylı. Intımak var, ırıs var deyit. Intımak menen birimdik yaşoğunun gimni deyit. Intımakla olsa Kuda kalasa bardık işimiz ilgili olat. Şunun için bir dua verip koyayım. O Caratkan Allah Ta'alam şu bizlerde kos, kulk mözlü, adab ahlaklı, imanlı, merimli, küyümlü, boruker, adilet, kalız, sabırlı kıl. Ya Allah'ım baldarınızda insaplı, namuslu, kız gelinlerinizi uyatlı, uyvalı, karılarınızda imanlı, nuskalı, padişalarınızda adiletli, kalız kıl. Özümüz aydan aman, cıldan esen bulalım, barga köpbeyli, jokka çökbeyli, niyetimizde kalız kıl, imanımızda toluk kıl, esep sıraktı cengil kıl. Ne tilek maksat kısak, maksatlarımızda Allah versin. Zamanımız tınç olsun, elimiz tok olsun. Ооба, аксакалдар айткандай, бул айылдын атын укканда эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Эгемберди Талиповду, Эгемберди Чалабаев агайды, андан ары профессорлорго толгон айылдан Асанбек Акматалиевди баса белгилеп айтууга болот. Эң негизгиси айыл элинин кең пейил, жөнөкөйлүгүн байкадым. Қазбек, қош келесіз біздің айылға, біздің Карол айыл аймағының Карол айылына. Біздің Карол айылының статистикасы бойынша айтсақ, бізде 871 қожалық бар, халықтың саны 5344. Біздің Карол айылы дағы бір айыл қосылған статус алып өздерінше ортарық деп. Ал жақта
130 кожолук бар, 824 калктын саны бар. Биздин Кароол айылында эми социалдык объекттерде бир мектеп бар, бир бала бакча, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан бирөө бар, ФАП деп коебуз да, ФАПтан бирөө. Анан стадионубуз бар, мына жерде кичи поля боюнча. Айылда ушул жерде бир жеке ишкерлер куруп берген медресебиз бар. Ал жерде да балдар дин боюнча билим алып, ушул күндө алып атышат. Балдарга элеби же кыздарга дагы? Кыздарга дагы эки тайпадан турат. Кыздары башка, балдары башка. Экөөнүн эки отдельный класстары бар. Башка-башка ошого сабак өтөт. Ушул жерде өздөрүнүн мугалимдери бар. Аларга ошол жеке ишкер өзү жанынан эмгек акысын төлөп берет ай сайын. Окуткан мугалимдерине. Талимчилерге, мугалимдерге. Мында мына таза суу маселеси бизде таза суу өтө маселе чоң эле. Ошону Ассафа деген коом менен арабтар менен биргелешип бизге 3 километрге жакын жерге таза суу шлангаларын алып беришти. Түтүктөрүн полностью өздөрү каржылап, элдин да салымы болду. Азыр Кудайга шүкүр айылдын бардыгы таза суу менен камсыз болгон. Жалпы Кароол айылы, Орто Арак айылы. Андан сырткары бизге айыл өкмөт тарабынан көчөлөргө шебен, шагыл төшөө боюнча дагы айылдык кеңештин депутаттары менен кеңешип, айыл өнүктүрүү фондунда акча бөлүнөт да ар бир айылга. Ошондо биз айыл өкмөтүнүн Кароол айылына бөлүнгөн акчанын эсебинен 820 миңдик ар бир көчөгө шебен төктүрүп алдык. Кудай кааласа бул дагы азыр 85-90%га бүтүп аягына чыгайын деп калды. Андан сырткары бизге мына 2019-тун аягында түзүлгөн биздин айылдын жаштар коому деп жаштар өздөрүнчө коом түзүп 850 миң тегерегинде ушул айылга каржылашып, мына түнкү жарыктарды мыналарды бүт жаштар коому куруп беришти. Заманбап экен. Заманбап булар. Мына ортодогу центральный мына көчөгө да коюп беришкен. Андан сырткары жаштар коому мына биздин азыр эми Союз малынан калган асфальт бир эле көчөбүз бар асфальт. Ушуну бузулган жерлерин оңдоп өздөрү жаштар коомунун эсебинен өздөрү күч жумшап, өздөрү аракет кылып, азыр Кудай кааласа мына маршруттук каттамдар бар. Ушуларга жеңил болду. Кудай кааласа жолдорубузду полностью түздөп оңдоп беришти жаштар коому үчүн. Азыр эми алдыңкы пландарда маршруттук каттамды айлама жол менен курайлы деп азыр пландаштырып атабыз. Кудай кааласа Сары Таш участкасынан түшүп, Орто Арак менен чыга турган кылып, кара картаңдарга жеңилирээк болсун деп. Пландарды Кудай кааласа ишке ашырабыз, азыр ниетте турабыз. Абдан жакшы. Эмне дейсиз? Бир айылды көрүп чыгалам да. Жүрүңүздөр. Бұл сағырлап тұрмын экспериментальныйым да, бұл эксперимент. Мына көрдің мұны алғам, мынады қырыққам, көрдің бе мұны албағанды. Мына түзін жоқ еді, алдым. Мұны қырықтым, мысалы мына барықтарды алышым керек бе, алып қоям мынаны. Ушуну экспериментальный кыламдагы эсептеп көрдүм. 1, 2, 3, 4, 5 жүзүм. 1 килограммда 5 килограмм жүзүм мына ушундай эле турат азыр эсебидечи. Тургунбай ага жүзүм өстүрүп, анын түшүмүн мол алуу боюнча дасыкан адис. Өзү айткандай, ар бир үйдө бир чай кайнам убакыт иш болуусу керек деген уран менен жүзүмдүн бардык сортуна эксперимент жүргүзүп келет. Жыйынтыгында бир эле түп жүзүмдөн ар башка жүзүмдүн сортун, түрүн көрүүгө болот. Чынын айтканда тажрыйба алуучу инсан тура. Бунун улау жолу бар, азыр уласа болот. Мисалы үчүн мына 1, 2, 3, үчүнчү муундан биягын мындай кесип салабыз. Кестик. Енді мынаны эле көрсөтө берейин, кээ бирлер түшүнүктүү болуп калсын. Мына 1, 2, 3 муун. Мунаны туура кесишибиз керек. Мындай кылып. Мунаны биз алып салабыз, мынанычы. Буну албасак, бетин күч бул жака кетип калат. Мунаны да алабыз, мына берк. Не обязательно бизгечи. Енді жакшы жүзүмдөр бар. Сен жагат ак жүзүмдү, башка эртеп шаарыбы. Ошол жүзүмгө мисалы үчүн мына биз мунаны мына муун. Bunu mınday alabız. Bu terde alabız dağı, mana muğun dura mına. Mına al жерден bıçak, en kanselerski bıçak жақсы болады. Mınday kılıp alabız. Mına meme kalış керек de. Endi oşondo mınanın kanselerski bıçak men tegizdep aldık. Egerde желательно суга тийип турса, суга перега суу салып койсо деле болот. Мынанын муун турат мына. Мындай карасаңар бир жагы жука, бир жагы калың болуп турат.
Көрдүңөрбү? Ушу жоон жагыдан алынат мындай. Болду. Энди мынабадан мынага салабыз. Сізге көрінті болсын. Мына баяғы жерге келді. Уже бүтті мынау. Мынау азыр, мынау стена менен, мынау стенадан оокат өтөт азырчы. Бул билбей калды азыр. Энди биринчи эгерде ороп кетип атканда кесилбеген жерден мынаны изилентаны. Мындай коройбуз. Мындан келейтип буну оодарабыз. Энди артында килей жок жагы бар. Килей жок жагы барганда энди жогушпайт. Буну мындай кылып килей жок жагы менен уруп алып келебиз бияка. Демек кесилген жерин клей жок. Клей жок энди химикатта энди ошону анан бул жерди кесебиз дагы мына бүттүк да буяга келди. Энди буну оодарып туруп кайтып өзгө мындай жабыштырып коебуз. Мына стенага. Мына уже улуу системасы бүттү. Энди ушуга эгерде күн тийбеш үчүн мына арканда бир жалбырак калды го бизде. Ооба. Бул бизге мынаны Күндөн сактап берет. күндөн сактап берет да булага кармайт. Болду мынабы кетпейди эми. Кайсысы күчтүү эми? Ne? Кайсы бири күчтүү эми? Өзүңүздүн бир анализ. Bergi jaş, nargı onun katta. Bırak bergi alpı öt buna karap. Жүндүсү Ben cündüsü alpı öt. Görün. Kara. Болду окшойт. Kara. Кыйналып калышты окшойт. Kötü töğüsünü koyup taşaptı geçe görgen ekan. Kara. Bu bergi içine jaş. Ого. Ha? Болду окшойт, а? Sançıpet alpı. Болду. Alpı. Тойбойт го бу урушка. Bu asıl tukum korozordan болады. Bulardı zat ayak күчтүү, урушкак. Şoň üçin bulardı biz daim saktap durabız, elge targatabız. Uşul. Канча жылдан бери? Kam bir 50 yıl oldu. Men özüm şu kiçinekeyimden şuna kızıkanmın. Şu boydan şu vakaça şunu menen zannettim. Tanıma dakan ot Libonya'sa şu kızıp durabız. Канча даканыңыз бар? Hazır üçü var. Чоңдордон үшөө. Çoğunların üçü var hazır. Çoğunların üçü. Mayda çözöllerden bir 10 çaktı var. Jaş sentyavrda çıkan çocuğu. Эгер азыр ушуну бааласаңыз, бул жакта көрүүчүлөр көрүп атат. Канчага баалайсыз? Kam 15 mingde. Ne olay? Kam 15 ming. Olsun önce var bular. Bular hazır. Eşek görgön yok bular hazır. Tok şunda. Эми Көбүнчө жумурткаларыңды эле ошо кайсыл жактан алып келесиз же өзүңүз аштырып чыгарасызбы? men özüm köbötüp özüm açtırıp özüm çıgaram. Буну кайсыл жерде карайсыз? Көрсөтпөйсүзбү? Жүрgüle onda mesela. Körüzeyim. Fiyakta bağı. Ana. Ana belli. Şartlı sonun tutkusu var. Emi bunda şart kılbasak bunu öndürüşem kıyın da ökem. Bu bar mesela özün yolmen boş gerek. Bu yerlerde Bölök boş gerek ha? bölök durat da bar. Mana bu aslında bular bağı ürünü algan malda gerek bolup bağı. Ürünü maşa koyuyoruz kışlasında. Bu yanda mayda çözüleri koyuyoruz. Бул жакка? Bu yaka. Bu yaktar polnu horoz ortarak. Бул жакка бөлүп коюсуз го. Bu ürünü azınca ürünü koyup barına keşkidip. Жумурткасын аласызбы? Cumhurtkasını alıp bastırıp köydüz. Şu? Аны дагы мына ушул дакандын жумурткасынан деп өзүнчө бир бөлүп белги коюп карасаңыз керек. Bulardan cumhurtkasını daim bölük saktayız. Başka latoktор koyup. Bu bergik doktor koşuluyor. Отдельно bu turat var. Башка сакталат тең. Дакандардан башка дагы эмне карайсыз? Bundan başka at. Аттарыңыз барбы? Atlar var. Көрсөтпөйсүзбү? Sürgülü onda. Atlar görüyoruz sürgülü. Оху, пародасыга да болбу. Bu Polşadan ken Porscheren degen sort bu. Bu hazır yaşı 8 yaşta. Şu ulağı çağıldırır, ulağı onca bana bar yok, normal at. Şu bunlar.
Bunu жаман чоң го bu. Эми Куданым ушундай аттарды жакшы көрөбүз да ошо. Теппет işte опта жоош мына аябай. Ая жоош аттана. Бул парода. Бирок сүрдү көрдү эткени. Эми кимге кандай? Бизге мисалы окшо көрмөдү. Бул өз нормалдуу ат да. Карап кол эч айыбы жок. Bu atты кармаганда эми биздин баягы кара байыр деген атыбыз бар, а? Кыргыздынча. Анан бул башка жактын аттары да. Ооба. Айырмасы болот, анан анында таптоонун сырлары болот. Ооба. Мына чет өлкөдөн келген аттарды кантип таптап атасыз да, сайыпкер катары? Бул чет элден келгендер буларды көп миниш керек. Жепни көп берип тындырбай минип туруш керек. Биздин Карабайырдай булар ана кичине мындай суут койсоң суут калбайт да булар. Булар узакка mana shu мине бересиң, тындырбай минип турасың, ат өзү келе берет. А биздин мына Карабайыр жыркылар олар сел жеңил сууйт. Мыналар оор сууйт да. Демек узакта сууйт экен, а? Узакка сууйт. Булар сыры узакка сыры. Булар алдай. А сизде ушул ат бар, а? Ооба, онун да бирөө бар. Бар онун да тура. Анда көрсөтпөчпү? Майли онун. Жандан көрөйлү, а? Апке онам. Бул атыңыз кандай ат болду эми? Бул кыргыз парода булар. Карабайырданбы? Карабайыр булар. Булар мына 5 кашка деп коем муну. 4 бутак, 5 ак көрүң, 5 кашка деп коем ошончо. Булар бул 6 жаш болду. 6 жашпы? 6 жаш бул. Биздин баягы кыргыздын аттарында биздин кыргызга окшоп кичине пейли бар, а? Жок, пейли жок. Булам өтө жоош. Бул дагыбы? Иш, пишке, булагы полный гарантия бул. Бул өзүм кармаганман 5 жыл болду. Жок, 4 жыл болуптур. Минип көрсөк болобу? Пожалуйста, минип. Чабам көрөр. Пожалуйста. Ушундай мине беле? Орозбекова бир топ жашка барып калса да чарчадым дебестен айыл четине келип алып, короосун жашылдандырып, көрктөндүрүп, неберелери менен бактылуу карлыкты сүрүп жаткан кези. Биз 2018 жылдын ноябрь айынан баштап ушул топторду бардыгын аялдарды топтодум дагы ушундай топ уюштурсак, ушундай кылсак, баарыбыз пенсияда экенбиз. Алдыбыз кызматтын бардыгын иштеп келип, мынантип азыр баш көз боло турган байбичелик доорго жетиптирбиз деп ушул топту биз уюштурдук. Топтун аты Ажарлуу айымдар. Эмне жумуш кыласыздар эми сиздер? Эми биздин кыла турган жумуштарыбыз бардыгыбыз пенсияда болгон соң бекер отурбай, айылыбызда кыз кыркынды күйөөгө береби, башка кылабы, заказдарды алышат, тигишет, мыналарды жасайт, элдин көңүлүн да алат, алардын бергенин алат. Ушинтип биздин айымдар ошону менен чектелип калбастан ырдай турган, өнөрү бар. Эл бала бакчада балдарды тарбиялап отурган эжекелерибиз бар. Мына Сулайманкулова Гүлсия көп жылдан бери эл картын отличниги болуп ушул Өткүрбек балдар бакчасынын жетекчиси. Бул эжекем Каникей Мамадалиева, эл картын отличниги. 10 баланын энеси. Орус тилчи мугалим болгон. Жакшы 10 баласы бар, өңгөн өскөн эжекелердин бири. Үлгү болорлук. Үлгү болорлук. Тигиреки 6-7 баланын энеси Анархан Бактиярова. Бүгүнкү күндө ушул айылдагы келин кыздар менен тең жарышып, колунан келген өнөрүн жасап, бул келин бир нече жыл тамекилерде иштеп, алдыңкы жумушчулардан болуп жүргөн. Тигиреки Айзада бул кыздын колунан көп нерсе иштер келет. Бир эле тиги бүгү эмес, тамак аштын илгерки биздин катырма, сүртмө жупка, казанга жапкан нандарды билесиңер, жумшак жайлоолордо пышырат. Себеби келин жайлоодо чоңойгон келин экен, кыз экен, бизге келин болуп түшкөн. Ушинтип эң мыкты келин. Тигиреги Мусаева Каникей, ырдын пири.
Ырыспайдай. Ырдым пире. Гүлзат Байзақова деп қоямын. Ырда Гүлзат миң қайрып, сенің ырың қала берсін, дил қайрық деп, үшінтеп, мынандай ырларды ырдап жүрет бұл. Гүлзаттың үніндей үні бар. Анан қолыдағы жөнді, төшек қауғанды жақсы білет, тегіш бүгішті білет, тамақ жасашты білет. Емі бұл қызым, Абдықалықова қыз жібек, қолынан көрі төгілген, жез оймоқ аял, жез оймоқ. Ким қыз бере тұрған болса, жақшы бірдекелерді şu қызыма подарка белек қылайын десе, келіп оймаларды, мындан башқалар, анан қоқшоған ойма чимелерді қатырып жасайды, тигет. Ырда десең ырдай берет. Bir neçe yıl mektepte aşbozçılık kılıp kiçineke böğöktörgө piraşki, pirajok, buluşkalardı жасап, андай аштамақ жасаған ашқанада мектептің ашқанасында иштеп келді. Эми жанында тұрған Апиза Жолдошева деп коебуз. Бұл тери тон тигет. Қолынан бар жоқ келет. Жанағы айтып атқан төшек қауған башқа шығылып, мұның қолынан деле келет. Анан тигиреки тұрған тери тон, тери кемсел, ушул келинин қолынан. Бізді мынау жерде Союздукуна окшош келет. Ошондой да, союздукундай өзү боёйт бул бардыгын, боёйт аналарды, өзү тигип, өзү боёйт. Анан эми ушул топту башкарып турган мен, атым Гүлжан, фамилиям Анаркулова, 20 жылдан ашык директор болдум. 5-6 жыл өкмөт болдум. Андан тышкары 2 жолу район советке депутат болгонмун. 5 жолу айылдык өкмөткө депутат болгонмун. Кудайга шүгүр, эл агартын отличнигимен. Съездерге делегат болгонмун. 26 жашымда партияга өтүп, биринчи жолу партконференцияга делегат болуп баргам, республикага барган. Мына мактанып коеюн, Ушундай. Бул жердеги гана апаларды тааныштырды. Ал эми Карол айылындагы жалпы ушул айындарды айта турган болсок, чындыгында апалар ушул Карол айындары өтө мээнеткеч, мээнетке өтө жабышкан айындар деп белгилеп айтсак болот. Эми ушундай бир сонун бир таанышуудан кийин бир өзүңүздөр айтып калыңыздар, ырдайбыз дедиңиздер, бир ырдап бербейсиздер анда, Ырдайбыз, мейли. Эненин ыйык деше тай тилегүнү, эжели тилеп келем күнү түнү, эл улуу болор деген үмүтүм бар, эр жетип актайсыңбы сен үмүтүмдү, эр жетип алайсыңбы сен үмүтүмдү. Кубанчым карегиңден ай кагылайын, канымдан жаралган сен данегимсин, мезгилсиз бул жашоодон өтүп кетсем, калтырар бул дүйнөдө сен белегимсин, калтырар бул дүйнөдө сен керегимсин. Бул устачылык менен алектениңизге канча жыл болду? Буга мени 17 жыл болду. 17 жыл бардыгы. Анан эми эгар менен кылышы менен 22 жыл болду. 22 жылдан бери мен 14 жашымдан баштадым бул өнөрүмдү. Ушул баары жакшы. Биринчи кылганымда ушул мынабы жип жүгөндөрдү баштасып элем. Андан кийин ушул арабаларды баштадым, моюнчаларды баштадым. Анан ушул эгарды баштадым. Бардыгы жакшы. Ушул анан эгарды баштап, эгарды жасаганда кийин анан эгарды биринчи жасаганда атты басып коет эле. Эгарды муну кандай кылыш керек? Анан көптөгөн акаларымдан сабак алдым да. Али кээ биркилер бар го, кандай десем, баягы акчаңы урдасы мүмкүн, өнөрүң урдай албайт деп. Өнөр урдаган сабап болот экен да. Ошо бардык өнөрдө ошол жакшы. Акча урдаган караганда өнөр урдаган сабап болот экен. Ошо эгарларды бардык азыр мына бул жагы Бишкек, Казакстан,
Tacikistan, Özbekistan, Nokat, Batken, өзүбүздүн айылдагы адамдар барды келип алып кетишет. Бүт барды. Азыр мен базарга алып чыкпайм. Мурда базарга алып чыгып сатып элем. Азыр үйдөн алып кетишет. Ошо Кудайга шүгүр барды келет. Мен башка ээлерден мынау жасалгаларын көргөн эмесмин да. Бул эми атты мында кандай десем, мына жайлоого чыкканда алдына сүрүлгөндө мына жер атты мына эки жанды уруп коет деп неме кылышат да. Анан азыр мени көп ушуга кызыгышат. Мына деле жагынан эмес, бул деле жакшы. Бирок улакадагы 5-5ке ушулар жакшы кетип атышат. Демек, булчуңдарды ezбейт. Ezбейт да. Өзүңүздөр көргөндөй эле улакчыларга ыңгайлуулукту жаратып тигилген ат жабдыктардын айрым бөлүкчүлөрүн бул үй бүлөнүн аялдары колго алган. Тигичиликтү мыкты өздөштүргөн бул эжелер Курсанбек аганын жумушун бир топ жеңилдетип беришет. Анткени кардардын көптүгүнөн жетишпей калуунун да коркунучу бар. Ошондуктан жапа тырмак ат жабдыктардын бардык түрүн убагында ашыгы менен даярдоого жетишет. Бул жерде эми аялым жардам берет. Ончо жерде кылганда кылат, болбосо өзүнүн иши менен ошол. Анан келиндерим жардам берет. Укамдын аялдары ошол. Анан ончо жерде акам келип калат, өзүмдүн устатым ошол. Узакпы? Ошол кичинемде ошол акамдан үйрөнгөм. Базарга чыкканды билбейт элем. Базарга чыкканды үйрөттү. Соода саттыкты да үйрөттүр да. Жакшы, жакшы. Эми бул жак акеңиз болот экен, Бул жак акам болот, бул жак атам болот, бул Айша атам болот. Бул өзүм бир тууган укам болот. Ошол. Таң калыштуу. Не дейсиз, бали дейсиз? Мына ушундай үй бүлөлүк кирешени жолго салып, ушу аракет кылып атат экенсиздер. Келинчеңиз, келиндериңиз, апаңыз, бул жакта атаңыз сизге дем күч болуп, өзгөчө сапаттуу ат жабдыктарын жасайт экенсиздер. Сапаттуу. Бардыгы жакшы. Бирок сапатына да жооп берем. Силерге дагы чоң рахмат. Бали. Аман болуңуз, ишиңизге ийгилик. Айылда ар кандай талантка ээ инсандарды учуратасың. Талайбек мырза ойлоп табуучулукту мыкты өздөштүрүп, учурда ушундай чакан тракторлорду жасап келүүдө. Өзү кичинемден техникага кызыкчу элем. Анан ар жак бер жакты көрүп жүрүп, азыр интернет деген нерсе чыгып калган. Ошолор дептеп аралап көрсөм биз неме керектүү ошол экен. Азыр эми огороддо лопатка менен тепмей жок болуп калды. Анан кичине болсо дагы жардам болот экен бул. Өзүбүздүн эле баягы эле эски классик жүгүлүлөрдөн алынган тетиктер. Булар түшүндүрүп турсаңар керек. Мына жүгүлүнүкү, мост Ниваныкы. Анан рамаларды өзүмчө ойлонуп туруп, бурулганда тийбейтин кылып жасап, кош кошсо болот, кашелка кошсо болот. Анан кичинекей огороддорду айдаса болот. Бул эми асты бурулат да, бул ортодон бурулат, стопсетке окшопчу. Бул баягы коро сарай кылсаң, буягынан кирип, буягынан чыгып кете берет. Мына резко бурулбайт. Бул поляныкы, бул ушо. Буягынан кирсе, буягынан чыгып кетет. Чоң сарай парайлар салса, телешкасы менен баягы кыгын чыгарганга, чоп апарып салганга, мал койлорго. Ушуну иштесе болот. Бул эми ичкерде иштейт, ошон үчүн кабинасы жак экөөнү тең. Жаган чачында тура берет, бу үстүн жаап коебуз. Эки сокон тартат. Бул 4 быды. Бул 4 тең тартат алды аркасы. Мунадан ошондо болот Кудай калса келечекте. Заказ бергендер болсо келсе жасап жардам берем Кудай кааласа. Наркызды канча пулга баалайсыз? Муну эми кеткен расход чыгарбайбыз, просто 50 000 деп атам мен пока азыр. Эгер 50 000 берсе, жакшына кылып, бул иштебей туруп калды, иштетип законун коюп берем. Бул жүрөт закон ошо боюнча. Мына да жүрөт. Мотор койсом, Кудай калса, мотор бар. Азыр биз основной бедер болуп калды. Бедер отурган баягы чоң неме кымбат болуп атат бизге, баягы пулшилка деп коебуз го. Анан ошого дагы бир чертеждер бар, ошолорду чызып койдук да. Ишке ашып калса, акырындап аяк-бияктан кураштырып, самодельностудан жасап, өз элдин кызмат кыла турган бир техникаларды ойлоп тапсап деген ойлор бар. Келечекте. Жакшы ниеттер бар. Келгиле. Переводду көрсөтөм азыр. Переводду атроводко кылабыз. Переводду кириң. Мына элдер көрсөтсүнчү, карагыла. Мына киссен кармайбыз. Тартты. О. Мына киссен кармадыңарбы? Бул кол башта да болсо болот, бул киссе да болсо болот. Түшүнүңөр? Мына кол бул жака өттү, мына капталга. Ошол артына өтүш үчүн мына колду тартышым керек. Себеби бул аркага качып кетиши мүмкүн да, бул колду тартпасамчы. Мына кол сүйлөбөй турабыз. Бул жака тарттыкпы? Мына кол менен мына. Буну да кошумча мына.
Bunu tartқаннан кейін екі қимыл болып қалу керек. Бұл жерде мынаны тоқтап, ана мында болу керек. Бұл екеуі бір. Мына уланып кетті. Көрдіңдер? Кім түсінбей қалды? Түсіндіңдер ме? Түсіндік. Нұрахметші. Елдер жаза. О. Көрдіңдер ме? Давай кетті. Бірі-біріңерге тосқолдық бұлбайсың ғой, рақтайына да тұру атырау өтпеу. Алып тұру. Бірі-біріңерден алып тұру. Карол айылында спорттун чемпиондорун жолуктурасың. Азияны багындырган балбандар ушул айылдан чыккан. Чакан спорт залдан машыгып, өлкөнүн желегин көккө көтөрүүдө. Футбол анан ушундай көңүл ачуучу анан физикага бере турган күн да. Ошондой. Залыбызда чакан болгондугуна байланыштуу бир аз эшиктей тренировкалар көбүрөөк болуп атат да, машыгууларчы. Балдарың кызыгуусу жакшыбы? Аябай жакшы. Айылдын маданияты менен эле кошо спорт жааты да өнүккөн десек болот. Бүгүнкү күндө спорттун ар тараптан максаттырылып, айыл жаштары чемпиондук наандарга жетишип келүүдө. Албетте, дени сак улут өнүккөн мамлекет. Айыл жаштары күн сайын кечинде ушул футбол аянтчасында мелдеш уюштуруп, ынтымакты бекемдеп келишет. А биз болсо жеринен күбө болдук. Амоске, бул жерде бүт эле Каролдун жаштарыбы? Бұл жерде азыр күнүгө ушинтип топ болуп турат. Анан бүгүн кичине мелдеш болуп атат. 80-ти жылкылары менен жаштар ойноп атат азыр. Волейбол, футбол болуп турат. Күнүгө ойноп турабыз. Кечке маал футбол болот ушинтип. Волейбол ойногондор волейбол ойнойт. Анан соревнованиялар болуп турат. Спорттун кайсы түрлөрү басымдуулук кылат сиздердечи? Азырынча футбол, көбүнчө футбол болуп атат. Анан күрөш бар айылыбызда. Ушу жаштарды бош калбасын деп кичине спортко тартып турабыз айылда. Бул Карол айылынын өзүнүн бир курама командасы бар футбол боюнча? Футбол боюнча курама командасы бар. Айыл өкмөт болгондо айыл өкмөт болуп чыгабыз. Ошо өзүбүздүн жаштар команда бар, бир команда. Мелдештерге катышып турасыздар? Мелдештерге катышып турабыз. Кайсы жактарда бардыңыздар? Көп жака эле бардык. Көбүнчө ушу район аралык болгондо биринчи месталарга, алдыңкы месталарга илешип турабыз. Жакшы. Бул ар жакта да киши футбол аянтчасы курулуп тура. Бул кандай курулуп калды? Бул ушу айыл өкмөт тарабынан каржыланып, анан ушу элдин жардамы менен курулду да. Айылдын жаштарына, Айылдын жаштарына. Булда дагы азыр жаш балдар ойноп турат. Бул жакта болбогондо, нар жакта адам аз болуп калса, нар жакта болот. Тез ойноп турат футбол, тынбай эле. Могул жерде жакшы шарттар түзүлүп тура. Жарыктандыруулар коюп, Ооба, айылга ушу светтер коюлуп, бурда жок эле азыр жаштар коому деген түзүлүп, ушулар азыр кыйла каржылап. Айылыбыз жакшы, жаштар уюму жакшы бардык. бул футбол аянтчада акыркы жолу качан мелдештер болду да? Бул жерде болаңызбы? Бул жак болом. Салам. Бул жерде бир жума мурда 22-23 волейбол, футбол өттү. 22 волейбол, 23 футбол болду. Чоң, аябай чоң деңгээлде. Айылдык деңгээлде? Айылдык деңгээлде. Айылдын жаштары жакшы. Абдан жакшы. Бул жакта жаштарды көрүп, айылдын жаштары спортко жакын экен көрүнүп турат. Сизге тоскоол болбойн. Оюнуңузду ойной бериңиз эми. Баттыр Казыбек, рахмат укам сага да, иштериңерге ийгилик силердин. Мына силер менен туруп турсуңар. Болуптур. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, күн да батып, мына ушинтип айылдын кечинде жаштардын ушул спорт менен алектенип жатканын көрүп, сиздер менен коштошууга туура келди. Биз бүгүн Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Карол айылында болдук. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар деп коем. А мен болсо оюнга бир аз тамаша кылып сапар тартам. Oyun sonun mu oldu da?